2018 жылдын 16-июлунда Москва шаарынын борборунда кырсыкка учураган Анарбек уулу Чыңгызга, ушул жылдын 9-июлунда Москва шаардык соту Чыңгызды 2 айга камоо өкүмүнүн күчүндө калтырды. Ал эми Кыргыз Республикасынын өкмөтү жабырлануучуларды ысык көлдө реабилитациядан өткөзүү сунушу жабырлануучулар тараптан четке кагылды. Аталган ишке жакындан көмөк көрсөтүп келген Замандаш саясий партиясы адвокат жалдап, ишти көзөмөлгө алып, бүгүн 20-июлда акчалай 100 000 сом жардам берди. Жабыркагандары 23-июлда ооруканадан чыгышат. Белгиленген убакытка чейин талап кылынган сумманы төлөбөсө тосма арыз жазып беришпери кабарланууда. Ошондой эле Москвада кыргызстандык таксист 2 жүргүнчүсү менен кошо жол кырсыгына кабылып, 3 тең каза болду. Каза болгондор Кыргызстандын жараны. Аталган кырсыкка Замандаш саясий партиясы 50 000 сом акчалай жардамын которду.